Салам достор, социалдык тармакта чуу жараткан, талкууга алынган же болбосо кызыктуу кабарлар менен учкай тааныштырууну улантабыз. Сиздер менен мен Салават Эркетаева, #бизге баарын айтып берет. Бишкекте президент менен байланышым бары дегени жаран алдамчылыкка шектелип кармалды. Шектүү президент менен түздөн-түз байланышы бар экенин айтып, баш каладагы Сары Өзөн базарынан чоң жер тилкесин алып берүүнү убада кылып, $44.000 алып, бирок качып жүргөнүн маалымдаган шаар тургуну милицияга кайрылган. Факты боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары 92-жылы туулган жаран кармалган. Ал камактагы активист Мелис Аспековдун иниси Азамат Аспеков экени белгилүү болду. А ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Көрсөтүүбүздү коомдо ууду жараткан жасалма дипломдор менен улантмакчыбыз. УКМК БШКга Жогорку Кеңештин 2 депутатынын диплому тууралуу маалымат берди. Бири Ата журт Кыргызстан фракциясынан Фархат Исмаилов жана Альянс фракциясынан Фархотбек Алимжанов. Билет номер 9. Прием. Что вы сказали? Что? Какой прием? Я сказал не прием, а при нем. Билет номер 9, а при нем задача. Ага, понятно. Ал арада Альянс фракциясынын депутаты Фархотбек Алимжанов жогорку билими тууралуу жасалма диплому бар деген маалыматты четке кагууда. Айтымында ал 2016-жылы Ошмунун экономика факультетин бүтүрүп, бакалавры даражасын алса, 2018-жылы президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистиги боюнча бүтүрүп, магистр даражасына ээ болгон. Деген менен депутаттын дипломун соц тармактын колдонуучулары талкууга алып жатышат. А почему нет фото с одногруппниками из ОШГУ? Первоначальный диплом значит фуфло, а последующий может быть и оригинал. Өтүп анан барбай, дипломду сатып алганда, азыр деле бар ушундай көрүнүш. На экзамены все приходят. Надо с 1 по 5 курс фото одногруппников и зачетку показать, и все. Всех сокурсников и преподавателей пофамильно помним же. Өлкөдө аялдардын пенсияга чыгуу курагын 2 жылга узартуу сунушталып жатат. Социалдык фонддун директорунун орун басары Гүлнура Жуматаева айымдардын жашоо курагы эркектерге караганда узак экенин айтып, аларга пенсияга эрте чыгышаарын билдирди. Айтсак, өлкөдө пенсионерлердин 70% аялдар, алар 58 жашынан баштап пенсияга чыгышат. Башка дүйнөдө мамлекеттерде билесиз, айымдар эркектердикин баягы бир мындай курагын теңеп коюуга барып атышат да. Мисалы, ошол эле Европада 65. Айымбы, мырзабы айырмасы жок. Казакстандагы азыр этап менен өстүрүп бартат. Россияда да ошого барып атышат. Бирок булар мамлекеттик кызматкерлерден баштады да. Биз азыр теңөө жөнүндө сөз кылган жокпуз. Жок дегенде 2 жылга. 58-ден 60-ка чейин. Чын айтайлы, мамлекеттик кызматта эч ким пенсияга кеткиси келбейт. 65 деген срок бар, ошого чейин иштейм деп баары бир кетишпейт. Ошондуктан жок дегенде айымдар 58 жашында деле жаш эле, жок дегенде багы 6 айдан кылып, 60-63 кылып, баягы ортосундагы айырмасын кичине бир 2 жылга, жок дегенде ошого келтирсек деген бир мындай салым мындай сунуш алып келтабыз. Буга кошумча соцфонд пенсия курагына келип, бирок иштен айлык алган аскер кызматкерлерине пенсия бербөөнү сунуштап жатат. Маалыматка караганда аскер кызматкерлери 40-42 жашында пенсияга чыгып иштей беришет. Алар анын 50%-ын мындан сырткары айлыгында алышат деген жүйө бар. Бир кесим самын 2500 сомдон турат деп ойлоп көрдүңүз беле? Мен үчүн мынча каражатка баалоо өтө кыйын. Дегеним жакында эле соц тармактарда Ала Бука районундагы жалпы дарыгерлик тажрыйба борбору 2021 жылдын декабрында кир самын алуу үчүн гана 2,5 миллион сом короткондугу тууралуу маалымат тараган. Кезинде мекеменин эсепчиси ал жерде техникалык ката кеткенин билдирип чыкты. Бул боюнча оорукананын кызматкери төмөндөгүдөй пикирин айтып жатат. Мен Ала Бука райондук больницада дарылоо бөлүмүндө медайым болуп иштейм. Ошол самынды биз алып иштетебиз. Баасы 25 сомдон эле алынган. Компьютерде техникалык ката кеткени чындык.
Берүүбүздүн соңунда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тууралуу бирөө сөз айта кетели. Министрдин узаган аптада профессор Эрнст Акрамов менен биргеликте Чүй облустук бириккен ооруканасынын аймагына көчөт отургузган сүрөтү тарады. Бул көрүнүш соц тармактын колдонуучулары арасында жагымдуу пикирлерди жаратты. Социалдык тармактардагы мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Берүүбүз жакса, ЛТР маалымат YouTube каналыбызга катталабыз, лайк басып бөлүшөбүз. Кызматыңыздарда мен Салбат Эркетаева болдум. Көрүшкөнчө.